Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 18 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын центринен сатыла турган өтө сонун бир сатылуучу жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери өтө чоң, плюс 50 соток үлүш жери дагы бар туугандар. Бардыгы чогуу сатылат экен. Мен турган жер бул Гүлбар айылы, Араван районуна караштуу туугандар. Гүлбар айылына кирип, бул жака түп-түз жүрүп келгениңиздерде, мына бул жерде маршрутка келип атат, ошол жерден асфальт жол бүтөт. Анан бул жер шагыл жол болуп калат. Ошол жака бир аз эле бир 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде, Гүлбар айылынын ортосунда мына жерде жаңы түшкөн мектеп бар туугандар. Ушул жерди сурасаңыздар билет. Гүлбардын жаңы мектеби кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, көрсөтүп берет туугандар. Ушул жаңы мектептин алдына келесиздер. Жандагы көчө менен буйтап ичкериге бир 200-250 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Тактап айтканда ушул мектептин эле артында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Окей туугандар, мен жанагы айткан мектептин артына эле ушул жол менен өтүп келгениңиздерде, оң тарапта сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Каналдын бою болуп калат экен. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Так, жери туугандар 39 сотых, 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмолор менен тосулган, теректер, көчөттөр эгилген. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Азыр кызыл китеби дагы бар. Анан мына ушул машинанын бул тарабында өзүнүн жери 50 сотук болгон үлүш жери дагы бар экен. Ал жерде бир 500ге жакын тереги, анан 20га жакын алма багы дагы бар экен. Алма көчөттөрү дагы бар экен туугандар. Мынакей ушул жерден үйдүн алдына кирип келе бересиздер. Пескоблок заборлор менен тосуп койгон. Мына ушундай жери өтө кеңири туугандар. 39 сотук. Бул тараптарга көчөттөр эгилген. Наркы 4 тарабына, арактын бойлоруна көчөттөр, талдар, теректер дагы эгилип, сонун болуп жасалган. Мына ушундай. Анан киргениңиздерде оң тарапта мына ушундай парковочный местасы дагы бар, үйдүн алды стяжка. Анан туугандар кызыл китеби бар. Документ боюнча маселе жаралбайт, эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат үй ээси. Мынакей үйдүн алды сары таш. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде суу дагы, свет дагы бар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Мына ушундай экен. Бул жакта сырткы тапчан, үч очок, самор, баня, сыртка жаткана бүт бардыгы бар. Азыр кезек менен көргөзүп баштай берейин. Бул тарапта болсо 4 бөлмөлүү жер үйү жайгашкан. Пакса менен тургузулган туугандар, жаңы эле үйлөрдүн бири. Узун турасы болсо 12ге 9. Мына ушундай. Крышалары жабылган, бүт бардыгы даяр. Келип эле жашай бересиздер. Азыр кирип бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берейин. Окей. Бул жакта жыгач эшикти ачып кирип келе бересиздер. Коридор, прихожка. Бул жакта сырткы тапчаны, асты полу жыгач эң негизгиси. Мынакей бул биринчи бөлмөсү, ремонттору жакшы. Асты жыгач, дубалдар моюща бой. Мына ушундай люстралар да орнотулган. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Анан үй дагы салкын экен. Мына ушундай. Бул жакта печкасы дагы бар, чекелерин кафель кылып койгон. Окей, бул кухнясы. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Анан бул акыркы 5 бөлмөсү. Ушундай жалпысынан 5 бөлмө болуп калат экен. Анан киргениңиздерде ушундай прихожкасы кеңири, мага ушул жер жакты. Бул жакта тапчаны бар экен. Туугандар, кичинекей үйүн көргөзүп бердим. Анан бул 4 тарапта чоң үйү жайгашкан. Болжол менен бери 3 бөлмөгө ылайыкталынып салынган мансард тибиндеги үй. Узун турасы болсо туугандар 11ге 8 камкыш менен тургузулган. Бирок сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, жакшы болуп жасалган, крышалар жабылган. Анан бул тарабында балкону да бар экен. Азыр мен кирип көргөзүп берем. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит, эмне керек болсо туугандар, бүт бардыгы жакын эле, пешком эле барып келе бересиздер. Гүлбардын центринде эле болуп калат бул үй. Чыкканыңыздарда мына ушундай балкон,
терраса үйдүн ушу бурч-бурчтары көрүнүп турат туугандар. Бул жерден үлүшүңүз дагы көрүнүп турат. Кей толук бүткөрүлө элек туугандар, ушундай кумшубак болгон. Эми чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип бүтүрүп аласыздар кийин. Так, бул жагы кийинки бөлмөсү. Бирок бөлмөлөрү кеңири, потолоктору бийик. Мансард тибиндеги үй. Кааласаңыздар эки этаж кылбасаңыздар дагы болот ачып туруп. Ушундай. Сонун жер экен, бирок абасы таза, тынч. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат туугандар. Шаарга ошко деле жакын. Болжол менен бир 25 мүнөттө ашып кетсе, жарым саатта Ош шаарына кеңири кирип аласыздар. Мынакей бул тарапта балкону дагы бар. Мына ушундай теректердин дагы көп эле эгилген экен. Анан туугандар, бул жерде кызыл китебинде 39 соток деп жазылган. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Так, бул тарапта навес, сырткы тапчан. Бул тарапта үй чочок, самор, бүт бардыгы бар. Той топур кылып кала турган болсоңуздар кеңири бүт бардыгын өткөрө бересиздер. Шарттарын кылып коюптур. Мынакей. Ал жактан дагы жакшы көрүнөт экен бирок. Так, бул жагы болсо туугандар банясы. Эми толук бүтө элек, бирок ушул баняга ылайыкталынып салынган экен. Чердактары жабылган. Мынакей. Бул жагы бир котелный болот. Бул жерден печка коюп алсаңыздар, нар жактан отту жага бересиздер. Бул жагы бир парилкасы болуп калат. Мынакей туугандар, колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылып атам. Баасы жана ээсинин номери видеонун экранында жазылган. Даректерин түшүндүрдүк. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, кол алышып, толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушундай. Бул ошондо эски үйү, бул жакта болсо жаңы үйү жайгашкан. Так. Анан бул жерде ошондо аралаш дейт. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учур экен. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Анан да эмесе туугандар, бул жакка өтөлү дагы мен сиздерге үлүш жерин дагы көргөзүп берейин. Бул үйү жана ошондой эле үлүш жери чогуу бирге сатылат экен. Экөөнүн эки документи бар. Сиздерге жакшылап өткөрүп берет. Жанагы сатыла турган үйүбүз мына ушул туугандар. Бул жака бир аз эле 50 метр жүрүп келсеңиздер, ал жерде эшиги бар, ачып ушул үлүш жердин алдына кирип келе бересиздер. Мынакей туугандар, бул жерде 500гө жакын терек эгилген. Мына ушундай чоңоюп калган учуру. Сата турган болсоңуздар дагы өтө жакшы киреше болот. Азыркы учурда теректер дагы өтө кымбат, өзүңүздөр билесиздер. Анан бул тарапта туугандар бир 20дан ашык 50гө жакын мына ушундай алманын көчөттөрү дагы эгилген. Мына ушундай чоңоюп мөмө берип калган учуру өтө сонун болуп көрүнүп турат. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр туугандар, баардыгыңыздарга жагат. Мына ушундай туугандар, 50 соток жер үлүш. Анан төрт тарабы тосулган, теректер эгилген. Мына ушундай 50 чакты алма көчөттөрү бар жана 500гө жакын теректери дагы бар туугандар. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Анан туугандар, бул жерде үйү менен үлүш жери чогуу сатылат. Чогуу бир баага бааланды. Экөөнүн биригип баасы $150,000 бааланды туугандар. Анан реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат үй ээси. Вариант обмен жолдору дагы бар экен. Ал жагын эми ушул жерге келесиздер. Түзмө-түз ээси менен сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай Гүлбаардын центринде жайгашкан. Жери 39 соток болгон ушул чоң эки үйдү колдон чарбаңыздар туугандар. Бул жакта 50 соток
жер үлүшү дагы бар. Экөө биригип $150 000 бааланды. Албетте эле кеми болот.